Токмок шаарына жакын жерде 4 унаа катышкан жол кырсык катталды. Көйлөрдүн билдирүүсүнө караганда кырсык Бишкек Нарын Торгат айланма жолунда болгон окуя кечээ 3-январда катталган. Учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Булак турмуш кежи. Оштогу жарандын жоругу тартылган видео тарады. Милиция аны издеп жатат. Ош шаарындагы Курман Жанатка көчөсү менен Алишер Набои көчөсүнүн кесилишинде белгисиз жаран коомдук жайда зара кылып жаткан видеосу социалдык тармактарга тарады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда аталган факт боюнча Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө тиешелүү тапшырма берилди. Учурда окуянын так кайсыл жерде болгону, ошондой эле видеодо тартылган жарандын өздүгүн аныктоо боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Беловодск айылында жөө жүрүүчүнү сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Чүй облустунун Москва районуна караштуу Беловодск айылында жөө жүрүүчүнү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 2026-жылдын 2-декабрында болжол менен саат 18:10 чамасында орун алган. Белгисиз айдоочу Honda Steffagen үлгүсүндөгү унаасы менен Кыргызстандын 50 жылдыгы көчөсү аркылуу түндүк багытты көздөй бара жатып 1985-жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринин ыкчам жүргүзүлгөн иш-аракеттердин жыйынтыгында жол кырсыгына шектүү катары 1985-жылы туулган жаран кармалып, Москва РИПтин тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Honda Steffagen үлгүсүндөгү унаа айып короо жайына токтотулганы маалымдалды. Кытай АКШдан Мадуро менен анын жубайын тезинен бошотуусун талап кылды. Кытай АКШны Мадурону жана анын жубайын дароо бошотууга, Венесуэладагы бийликти алсыратуу аракеттерин токтотууга жана маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Кытай Эл Республикасынын Тышкы иштер министрлиги билдиришкендей, АКШнын аракеттери эл аралык укукту жана эл аралык мамилелердин негизги нормаларын бузат. Ошондой эле буунун уставына каршы келет. Социалдык тармактарда формачан адамдар чылым чегип, спирт ичимдиктерин ичип жатканы тартылган видео тарады. Социалдык тармактарда формачан адамдар унаанын артына чылым чегип, спирт ичимдиктерин ичип жаткан видео тарады. Кадрдан көрүнүп тургандай алар муниципалдык инспекциянын формасын кийишкен, бирок чыныгы кызматкер экени тактала элек. Учурда бул факт боюнча расмий комментарий берилген эмес, коомчулук абалды талкуулап жатат. Камчыбек Ташиев кечээ ажылыкка барганы айтылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ ажылыкка барганы айтылып, видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка ылайык видео Медина шаарында зыярат учурунда тартылган. Буга чейин бир катар атка минерлердин кечээ ажылык учурундагы сүрөт, видеолору тарап талкуу жараткан. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойнуп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. М-банк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.